Холодец кыргызчасы муздак эт желими. Саламатсыздарбы менен урматтуу замандаштарым. Бүгүн сиздер менен холодецтин жасаган рецепти менен бөлүшө кетейин. Алгач эле сөөктөрүбүздү жакшылап жууп алабыз. Андан соң чоңураак чарабызга сөөктөрдү салып, муздак суудан куюп, отко коебуз. Суубуз бир сыйра кайнагандан кийин ал сууну төгүп салып, сөөктөрүбүздү кайра жууп, чарабызды дагы тазалап жууп, кайра жаңыдан муздак суу куюп, анан отко коюп бышырып баштайбыз. Кайнагандан кийин кеминде 5-6 саат жай отто былкылдатып бышырышыбыз керек. Кайнап жаткан учурунда татымына жараша туз жана 2 пияз кошуп койдум. 6 саат кайнаган соң сөөктөрдү шорподон алып чыксам, ушунчалык жумшак болуп эттери сөөктөрүнөн ажырап калыптыр. Анан ушинтип тазалап эле сөөктөрдүн арасынан 2 чоң чүкө таап алдым. Андан соң шорпобузду жакшылап сеткадан өткөрүп алып, кайра отко койдум. Өз табитибизге жараша сарымсак коштум. Майдалап туурап алган эттерибизди жана ушундай кара мурчтан өз табитибизге жараша кошуп туруп, аралаштырып, отту өчүрүп коебуз. Шорпо бир аз муздаган соң өз каалообузга жараша ушундай жашылчаларды кошобуз. Кошпой деле койсоңуздар болот. Мен болсо укроп менен петрушка коштум. Аны жакшылап аралаштырып туруп, табактарга куюп, муздаткычка салабыз. Күнү бою муздаткычта турду. Аны эртең менен туура калып эле холодецтимди ачып даамдап көрөйүн дедим. Сонун болгон окшойт. Эми даамдап көрөлү. Мен ойлогондой сонун болуптур. Ал эми холодецтин ден соолукка пайдасы мен айтпасам деле өзүңүздөр билсеңиздер керек Эң биринчи эле коллагенге бай. Муундагы суюктуктарды сактоого жана сөөктөрүбүздүн картайганын жайлатууга жардам берет. Өзгөчө айымдар үчүн, тери, чач, тырмагыбыз үчүн пайдалуу. Кальций, магний, фосфор минералдары жана иммунитетибизге оң таасир этет. Жана сөөктөр ушундай жай отто былкылдап бышкан үчүн бул ашказаныбызга дагы жеңил сиңет. Эч кандай жазалмалары жок, табигый ингредиенттерден жасалгандыгы үчүн бунун ден соолукка зыяндыгы жок. Бирок холодец майлуу жана калориялуу болгондуктан муну дагы ченеми менен жеш керек. Айрыкча жүрөк кан тамыр оорусу барлар өзгөчө этият болушу керек. Урматтуу менен замандаштарым, сиздер дагы жасап көрсөңүздөр болот. Өтө даамдуу жана ден соолугуңузга ар бирөөңүз үчүн пайдалуу. Эгер менин видеом сиздерге жакса, пайдалуу болсо, сиздерден суранарым комментарий жазып, лайк басып жана каналыма катталып кетиңиздер.